Максаттуу адамга маанилүү таң атат, максатсыз адамга маанисиз таң атат дейт. Ардактуу көрөрмандар, мына ушундай бир жакшы максат менен бүгүнкү таңды тосуп аткан жалпы биздин көрөрмандарга ып-ысык салам айтабыз. Баткен телеканалында таңкы Баткен берүүсү түз эфирде бүгүнкү шаршемби күнгү чыгарылышын баштадым. Бүгүн айдын 1-февраль, ардактуу көрөрмандар, кыш айынын мынакей соңкусунда турабыз. Дегиле айлардын дагы кыскасы мына ушул берекелүү февраль айында турган чагыбыз. Ардактуу көрөрмандар, таңкы Баткен берүүсү өз ишин баштады. Дагы бир кутмандуу күн каалайбыз. Аты жөнүм Расул Ахматов. Буюрса сиздер менен 9:00-гө чейин кызматыңыздарда болмокчубуз. Ардактуу көрөрмандар, баарыңыздар биз менен бирге болуп башка каналга которбостон чогуу биздин катарды толуктап туруңуз. Анткени бүгүнкү эфирибиз дагы өзгөчө сонун болмокчу. Анткени биздин студиябызда бир таланттуу балдар, кыздар келип отурган чагы. Алар менен алдыда тааныштырабыз. Жана ошондой эле эскертелим. Бүгүн ким азыркы тапта жумушка жөнөп бараткандар болсо, сөзсүз түрдө иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын жана бүгүнкү пландар ишке ашсын дейли. Анда бүгүнкү биздин куттуу студиябыздын коноктору менен тааныштыралы, ардактуу көрөрмандар. Бүгүн биздин конокто Баткен райондук балдар чыгармачылык үйүнүн оригами ийриминин жаш таланттуу окуучулары келип отурат. Жана ошондой эле жетектеп келген эжекейибиз Ражапова Уулжан эжекейибиз бүгүн биздин студиябызда конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Таңыңыздар менен кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Жакшы келип алдык. Эми биздин эфирибизди баштап туруп, анан суроолорубузду баштайлы. Уулжан эжеке, сиздердин ушул балдар чыгармачылык үйү тууралуу бир аз кеп козгосок. Ал жакта кандай балдар тарбия алышып атат, кайсыл багытта алып атат, ушул тууралуу айтып берсеңиз. Бул Баткен райондук балдар чыгармачылык үйүндө бизде 15 ийрим бар. 15 ийрим ичинде биздин ийримибиз оригами ийрими деп аталат. Бизге балдар сентябрдан келе башташат. Анан ушу кызыккан, таланттуу, жөндөмдүү балдар келип, өзү кызыккан ийримдерди тандап келип, бизден билим алып кетишет. Эмне үчүн сиздерге оригами деп аталып калган? Бул оригами деген ийрим бизге жаңыдан эле ачылган. Бир 2 жыл болду окшойт. Бул ийрим өзгөчөлүгү эми башка ийримдерден өзгөчөлүгү бул кагаздар менен иштейбиз. Кагазды бүктөп иштейбиз да. Клей, кайчы ушуларды колдонуп. Биздин көрөрмандар да көрүп жатса керек, азыр биздин стол үстүндө турган кагаздан жасалган баардык мынакей ушул окуучулардын колунан жасалган. Негизинен алып карасак бул жерде өзүңүздөр билгендей эле роза гүлдү дагы сонун кылып ушул кагаздардын жасаганды көрүп турган чагыбыз. Андан сырткары эле мына өзүңүздөр көрүп аткан болсоңуздар керек, ардактуу көрөрмандар, өзгөчө бир окуучуларыбыздын колунан жасалган кагаз менен эң башкысы сонун кандай деп койсок, өзгөчө бир биздин балдардын колунан жасалган десек болот да. Анда биз окуучулар менен да таанышып баштайлы. Качантан бери бар баштады? Микрофонду колго кармап алабыз. Мен оригамиге өзүм кызыгып баштагам. Онлайн окуганда телевизордон окуу бүткөндө кагаздан ардагерлерди жасаганды көрүп калгам, кызыгып баштагам. Аты жөнүң? Менин атым жөнүм Алмазбеков Кутман, мен 10 жаштамын. Канчанчы класс окугасың? Мен 4-курс класстамын. Кайсы мектепте окуйсуң өзү? Мен Жомарт мектебинде окуйм. Бул ийримге кайсыл убакыттан баштап бара баштадың? Мен сентябрдан бара баштадым. 2022 сентябрдан баштадым. Жакшы. Кийинки кызга микрофонду uzatабыз. Аты жөнүң, өзүңдү тааныштыра кетсең. Менин атым Абдибахапова Сайкал. Мен 4-классмын. 10 жаштамын. Мен бул оригамини көрүп калып, апам-атама открытка жасап берейин дедим дагы, ошентип кызып калдым. Ошентип барып калдыңбы? Качан барып баштадың сен? Мен 1 жылдан бери барып жүрөм. Жакшы, Сайкал. Кийинки кызыбыз. Менин атым Кубанычбекова Нурайым. Сентябрдан баштап келгенмин. Биринчи
үйдө өзүм жаса баштаганда, мындан кийин өзүм бияка келгендим апам менен. Жакшы. Мен Анарбаева Ясмина, 11 жаштамын. 6-В класстын окуучусумун. Мен оригами илимиге кызыгып, биринчиден мен английский сүрөт оригамиге катышып көргөнмүн. Андан кийин английский анча деле кызык болгон эмес, мага андан кийин оригами менен сүрөткө катышкам. Кайсы мектепте окушуңуз негизи? Жомарт Бөкөнбаев. Жомарт Бөкөнбаев. Жакшы. Улжан эже, ушул эми азыр Кытапта канча окуучу билим алууда? Анан окуу шарттары кандай болот? Ушул тууралуу айтсаңыз. Азыркы учурда оригами илиминде 30 окуучу бар. Биз группага бөлүп окутабыз. Класстарга да бөлөсүздөр да? Группага бөлүп окутабыз. Анан 2 жылдан бери, 3 жылдан бери келген окуучулар бар. Ошолорду чоң тайпа деп бөлүп, анан жаңыдан келген окуучуларды кенже тайпага бөлүп окутабыз. Абетке чейин 2 группа окутам. 8-ден 6-дан кылып бөлүп. Анан абиттен кийин 2 группа кылып окутам. Андан сырткары азыр кыздар айтып калды, английский дагы бар деди. Дагы башка кандай илимдер бар толугураак? Биздин балдар чыгармачылык үйүндө чет тил илими бар, компьютер илими бар, би илими бар, вокал илими бар, кол өнөрчүлүгү илими бар, комуз илими бар. Андан сырткары бизде мындай айылдарда дагы илимдер бар. Орус тили илими, экология илими, кулинария илими, анан кол өнөрчүлүгү илими мындай. Бул балдар чыгармачылык үйүнө Баткен шаарынын эле окуучулары же айылдардан да келип окуйбу? Негизи бизде көбүнчө айылдан келип окушат, анан ушул шаардын окуучулары дагы барып бизден билим алышат. Анда биз эфирибиз бүткөнгө чейин балдарга кезек берип, булар жасай берсе, биз экөөбүз маектешип берсек, эмнени жасап баштайсыздар? Өзүңүздөр баштайбыз, анан аягында сурайбыз, Кимден баштайт? Кутман баштайт окшойбуз, Биринчи Кутман жасап көрсөтүп берет. Биздин окуучуларыбыз, ардактуу көрөрмандар, өзүңүздөр башта айткандай эле ушул кагаздан, аппликациялардан кыркып, кесип, мына ушундай өзгөчө бир форма чыгарат. Азыр эмне жасай турган болосуң? Мен азыр жашыл кагаздан бака жасайм. Жасай берсең болот анда. Кутман демек биринчи азыр жасай турган нерсеси бул азыр бака болуп атат, ардактуу көрөрмандар. Улжан эжем, биз эфирден сырткары айтып калдыңыз, мага ошол жагы кызыктуу болду. Акысыз деп калдыңыз да. Ушул тууралуу биздин көрөрмандарга, эми үйдө отурган баягы таланттуу балдар көп да, кыздар көп. Ошолорго азыр кызыгып атса керек, буларды көрүп алып, мен дагы жасай элем, кантип барсам болот деген суроо жаралса керек да. Ушул тууралуу биздин көрөрмандарга айтып кетсеңиз. Бизде бул балдар чыгармачылык үйүндө бардык эле илимдер бесплатный окутулат. Бул оригами илимге кызыгып жаткан окуучулар болсо керек. Бул жаңыдан эле бизге ачылгандыктан көптөр мындай түшүнүшпөйт да, оригами кандайча илим экен депчи. Анан ошол көрөрмандарыбыз көрүп жаткан болсо, оригами илимиге келип, бизде көптөгөн нерселерди жасап, үйрөнүп кетишсе болот. Биз мисалы бул оригами деген бул жөнөкөй эле бир кагаздан бир нерсени жаратып чыгаруу, бул жөнөкөй нерсе эмес, татаал нерсе. Буга көп эмгек талап кылынат. Ошондуктан мындай кызыккан, анан жөндөмдүү окуучулар болсо, бул кагаздан бир нерсени жасап алып кете алышат да. Анан бул кагазды бир нерсени жасаганыбызда, анан бала биринчи эле мындай эсиге сактап кала албайт да. Кайта элеги жөндөмдүү мындай намыскөй бала болсо, сабырдуу бала болсо, аягына чейин жасап, чыгарышка аракет кылат да. Анан мындай кызыгуу дагы жакшы болот да. Бир нерсени, мисалы бул бака жасап атат. Ошол баканы анан жасап, уже аягына чыгарганда, анан кагаздан эме бир бака жаралып калды да. Анан ушинтип жасаса болот экен да деп булар багытты каякталат. Мисалы баканы азыр мындай элестетип эле коет да, азыр ушунун формасын кантип чыгарат булар кагаздан? Бул кагаздан оригами деген бул кагазды
бүктөп жасоо дегенди түшүндүрөт да. Ооба. Анан биз оригаминин бул геометрияны окуп сантиметр, квадрат, тик бурчтук, үч бурчтук кылып бүктөп отуруп, анан математикалык жактан дагы күчтүү болуш керек экен. Ооба, бала күчтүү болуш керек. Анан жакшы. Анан ушул эми окуу куралдары сиздердин өзүңүздөрдөн болобу же окуучулар алып келишет? Жок, окуу куралдары бул ата-энелер каржылап берет. Ооба. Жакшы. Мына ушундай ардактуу көрөрмандар, эгерде сиздин дагы ушундай балдарыңыз кызыккан болсо, сөзсүз түрдө аларга чектөө койбош керек. Андан сырткары мына бир гана эле ушул оригами ириминден башка дагы өзүңүздөр билип атасыздар. Башка би кружоктору бар экен, ардактуу көрөрмандар. Ал үчүн оңой эле экен, акысыз экен эң башкысы. Барасыз, эми ата-эненин макулдугу болсо эле болду, балдарыңыз буюрса мыкты бир таланттуу балдардан болуп чыгат деген үмүттөбүз, ардактуу көрөрмандар. Эгерде кандайдыр бир суроолор жаралган болсо, анда сөзсүз түрдө өзүңүздөр жакшы билгендей эле Баткен шаары биз Мээрим деп аталган, балдар Мурда Мээрим болгон, азыр балдар чарбачылык үйү деп аталат. Ушундай. Мурдагы Мээрим, азыркы таптагы балдар чарбачылык үйүнө барып, ошол жерден толугураак маалымат алып, өзүңүздүн балаңызды берсеңиз болот. Анан канча жыл окушаттар? Канча жыл? Негизи бул иримди канча жылда мындай бүтүрөт дегеним да, мисалы. Биз ушул балдарды 1-класстан 11-класска чейин кабыл алабыз. Анан эгер кызыгып каалаган окуучулар бизге 11-класска чейин бизден билим алып, көп нерселерди үйрөнсө болот. Демек, азыркы тапта мына ушул кагаздардан ушундай гүлдөрдү жасап бизнес кылып аткандар бар да. Демек, бизнесмен болуп кетсе да болот экен да, жолу ачылат экен. Бул иримде биз мына майрамдарга карата анан гүлдөрдү жасап, анан магазиндерде мондой подарочный пакеттерди дагы сатып албайбыз биз. Колдо жасап эле. Колдо жасалгандар, Ооба, колдо жасап эле. Биз ата-энелерибизге, досторубузга базардан сатып албайбыз. Өз колуң менен көрсөт биздин мына тартып аткан акабыздын камерасынан. Мына ушундай кутмандын бакасы даяр болду. Мына мен бакам, мен аны өз колум менен жасадым. Мен биринчи баракты төрпүштүк кылып алдым дагы. Бүктөп мындайча кылып алдым. Аны экиге бүктөп баштадым. Тик бурчтук кылып, буттарыны, колдорунун чыгарып, анан биякта сегиргиш үчүн биякта бүктөп койдум. Кутман, өзүң сабактан кайсы сабакты жакшы көрөсүң? Мен жакшы көргөн сабагым математика. Анткени аяктан көп нерсени билсе болот. Мен математикага кызыгам. Жакшы. Мына ушундай ардактуу көрөрмандар, эми биз кыздарыбызга да кезек беребиз. Мүмкүн болсо ушул сумочканы биздин камерага көрсөтүп бир көрсөк болобу? Биздин көрөрмандарга эми буну баягы майрамдарда биз ушундай бир издеп калабыз, ардактуу көрөрмандар. Демек, бул мына өз ушул балдардын колунан чыккан экен. Мына ушундай. Демек, бул балдар кыздар буюрса кийин кыйналып оор болбойт экен. Үйдөгү жараксыз нерседен, кагаздардан мына ушундай өздөрүнө керектүү нерсени жасалса болот экен. Кезекти сизге элеби? Азыр мен конверт жасаймын. Конверт, жакшы. Негизи көбүнчө аппликациядан. Көбүнчө аппликациядан, анан ар түрдүү кагаздардан жасайбыз, мындай гафель кагаздардан күн жасайбыз. Анан негизи эле биз оригами деп, бул оригами өзү бул кагазды бүктөп жасоо, анан
кагаздан эле бир нерсени бүктөп жасабастан анан мындай пластилиндерден балыктарды ар түрдүү нерселерди жасайбыз. Бул буюмдарды каяктан сатып алса болот? Бизде өзүбүздө бар да. Ооба, биздин өзүбүздө бар. Анан Узан эже ушул азыр ата-энелерден дагы сунуш түшүп калса керек, бир ушул сиздер дагы өзүңүздөр бир багыт берип койсоңуздар, кантип сиздерге кайрылса болот? Же болбосо баягы така иштеген байланыш телефондор болобу? Айылдан дагы балким суроолор жаралып калышы мүмкүн. Ооба, биздин Facebook баракчаларыбыз бар, анан ошо күндө иштеп турган номерлерибиз дагы бар. Ошо менен байланышса болот. Анан бизге балдар чыгармачылык үйүнө арыздын негизинде эле киришет окуучулар. Ушунда арыз болгондо ата-энесинин макулдугу. Ата-энесинин макулдугу менен. Арыздын негизинде барып, ата-энеси бизге арыз жазса эле биз кабыл алабыз баланы. Ошол сиздерде болгон кайсыл кружок болсо, ошонун кимисине кааласа, ооба, тапшырып бала өзү каалаган иримге барып катышса болот. Анан бул ушул иримдер боюнча мындай кароо сунактар дегендер болобу? Ооба, кароо сунактар болот, сөзсүз түрдө. Бизде кече эле сүрөт ирими, ошол темасын унутуп калдым, тоолордун кандайдыр бир тема, ошол боюнча сүрөт тартып, ошол орундарга илешип калышты да. Анан грамоталарды, анан мындай сыйлуу белектерди алышты. Азыр ошондо сиздин классыңызда жалпысынан 60-тай окуучу бар, э? Жок, 30-дай окуучу бар. Калган 30 окуучу башка иримдерде. Ооба. Анан мындай да, бир эле окуучу бизде айтып жатпайбы, түшкө чейин бир 3 иримге катышып кете алат да. Ар бир убактыңыздар канча? 45 мүнөткө? 45 мүнөттөн, ооба. 45 мүнөт оригами ириминде болсо, 45 мүнөт вокалда болот, 45 мүнөт англискийде же сүрөттө, өзү ушу бала тандаган иримдери бар да. 3 иримге катышып чыгып кете алат да бир күндө. Мына ушундай мүмкүнчүлүк. Кайсыл күндөрү балдар барат? 5 күн барышат. Анан биз барганда баланы группага бөлөбүз да. 1-чи, 3-чү, 5-чи күнгө, 2-чи, 4-чү күнгө деп бөлөбүз. Ошол расписание боюнча келип бала окушат да. Бүттү окшойт бизге. Экранга көрсөтүп айта бересиң да. Мен бул конвертти жасадым. Бунун ичиге досторума открытка салып берсе болот. Акча салса болот? Акча да болот? Мына ушундай өзгөчө гүлдүү открытка экен бул, жакшы. Бул конвертти биз күз мезгилинде жасашканбыз. Мындай сары аппликациядан жалбырактарды коюп. Демек, мезгилге жараша дагы темалардын жүрүшүндө ооба, албетте биз жылдын башында план түзгөндө ошол күз мезгилине карата, анан кышка карата, жайга карата деп түзөбүз. Анан бул жөнөкөй эле кагаздан жаныбарларды дагы жасаса болот, канаттууларды жасаса болот, гүлдөрдү жасаса болот. Бул Кутман сен жасадыңбы? Күчүк окшойт менче, же мышыкпы? Мышык экен, Бул дагы окуучулардын колунан чыккан. Демек, бүгүн биздин эфирибиз, студиябыз бир аз кичине болгондуктан ушу батышынча эле окуучуларды чакырганбыз. Башка окуучулар дагы көп таланттуулар, буюрса аларды дагы кийинки эфирлерибизге чакырабыз. Жакшы, демек алда дагы кандай пландар бар? Ушул тууралуу айтсаңыздар. Биздин алдыбызда дагы көптөгөн пландарыбыз бар. Анан ушундай таланттуу балдарды дагы көптөгөн нерселерди жасап, анан үйрөтөбүз да. Демек, бала өзүнүн эрки экен, кааласа 11 жыл окуйт, кааласа өзү үйгө сабак үйрөнүп алгыса, кааласа кете берсе болот экен, Кутман, чоңойгондо ким болоюн деп атасың? Мен чоңойгондо летчик болгум келет. Анткени мен кичинемден эле барактан самолет жасап, укамдарга жасап, биз эшикке чыгып ойнойбуз.
Бақыт менен колдонуп, мен бардык туугандарыма салам берем. Энеме, атама, апама. Коштошпой тур, азыр коштошпойбуз, дагы убактыбыз бар. Айта Алайын дейсиңби? Айта алам да. Салам айтып Айта алам. Касташтарыма, эжекейиме, тайнем, татама салам берем. Эсиң калбадыбы? Жок. Анан бул кружок жагатабы оригами сага? Эмнеси менен жакты? Мен ушуларды көрүп туруп кызыгып, анан барып өзүм жасап көрсөм, анан кызыгып кеттим. Видеода жасай бересиңби? Жакшы. Сиз чоңойгондо ким болосуз? Микрофонду узатып кетели. Мен чоңойгондо мугалим болом. Анткени мен балдарды окуткум келет. Кайсы мектепте окуйсуз? Мен Жомарт. Жомартта окуйсуз, э? Мугалим кесип тандайсыз. Бул иримге кандайча келип калдык? Мен бул иримге 1 жылдан бери келип жүрөм. Кантип билип калды дейм да, бул окуучулар ушундай ирим бар экен деген суроо пайда болот да менде. Мен бул балдар чыгармачылык иримиге биринчи жолу английскийге катыштым эле. Анан кийин оригамиге кызыгып кирдим. Демек, барып туруп, мисалы маалымат жок адам барып туруп сиз айтканда оригами десем эмне экен деген дагы түшүнбөгөндөр болот да. Анан киргенден кийин көрүп, анан ушундай экен деген дагы баягы ой пайда болсо керек да. Негизи кантип угуп барышат сиздерге көбүнчө? Каяктан маалымат алып, ушундай бар экен деп? Көбүнчө биз мектептерге объявление беребиз. Анан балдар дагы көп катышып жүрөт да, эми көп жылдан бери. Ошол биринен бири угуп, анан мектепте дагы достор менен классташтарынан угуп, келип катышып жүрүшөт. Демек, оозон оозго эле, Кутман бардык окуучуларга айтса, досторго, алар кызыгып келе. Кийинки сулуубуз чоңойгондо ким болосуз сиз? Мен врач болом. Неге? Врач болгондо адамдар ооруп калганда жардам берип калам. Оригамиге кантип келип калдың сен? Досторумдан угуп. Угуп эле. Мындан сырткары дагы кайсыл иримге катышасың? Сүрөт. Сүрөт тартасың, жакшы. Кийинки кызыбыз. Ким болосуң чоңойгондо? Врач болгум келет. Врач болгум келет, анткени мен адамдарды дарылагым келет. Оригами иримине мектептен объявленияны угуп, анан келип калдык, э? Жакшы. Бизде дагы убактыбыз бар экен, дагы бир кыздарга кезек берели, бир нерсе жасап берсе, эфирибиз бүтүшүнчө. Кимиси эмне жасап берет? Кимге жасап бересиңер? Нурайым, эмне жасайсың? Чабалекей. Чабалекей. Демек, мына башында айткандай канаттууларды да жасасак болот экен. Ал үчүн бизге түстүү аппликация керек, э? Чабалекей жасаш үчүн нелер керек? Кагаз. Кагаз, э? Эч башка колдонбойсуз, кили. Оригами деген өзү ушул. Кагаз эле. Бир эле кагаз. Желимсиз, бир эле кагаздан кандайдыр бир же жаныбар, же канаттуу жаралып калат да. Анан биз мисалы чабалекей жасайм деп калды. Чабалекей деген темабыз келгенде, ушул чабалекей боюнча уламыштарын дагы айтып, анан кийин кагазды 4 бурчтук кылып, анан 3 бурчтук кылып бүктөп, анан жасап үйрөтөм. Мен түшүнүгүм боюнча азыр мисалы барган окуучулар күндүн темасын аласыздар, мисалы, ошол темага жараша иштеп баштайбы, кандай болот? Ооба, жылдын башында биз план түзөбүз да. Жок, мисалы, бул күнү чабалекей жасаган болсо, кийинки күнү дагы башка нерсе жасайбы же? Ооба, кийинки күнү башка нерсе жасайбыз да. Кээ бир темаларыбыз бар, бул өтө татаал. Бир жума, анан 2 жумага дагы чогулуп кетет. Мисалы, мына окшогондор. Биз модулдук оригами деп айтат. Жакшы, мына ушундай ардактуу көрөрмандар, өзүңүздөр билгендей эле оригами бул кагаздан башка эч нерсе колдонбойт дегенди да түшүнсөк болот экен. Жалаң кагаз менен мына ушундай кааласак жаныбарларды, канаттууларды
ушундай бир же болбосо гүлдөрдү эч бир килей колдонбой же болбосо башка нерсени колдонбостон кагаздын өзү менен эле кол менен жасаган дегенди түшүндүрөт экен. Азыр биздин карындашыбыз бизге чабалекейди жасоодо шашпай эле жасай берет. Бизде убактыбыз бар. Эгерде биздин ушул берүүбүздү көрбөй калып же анан кошулуп калган биздин көрөрмандар бар болсо, эскертип айтып кетели, ардактуу көрөрмандар, биздин ушул берүүбүздүн толук чыгарылышын биздин Баткен Медиа деп YouTube баракчасынан көрсөңүздөр болот. Сөзсүз түрдө ал жакта ой пикир калтырып жана ошондой эле башкалар менен бөлүшүп, YouTube каналыбызга дагы катталганды унутпаңыз. Анткени сиз катталган болсоңуз сөзсүз түрдө биздин ушул Баткен телеканалынан чыккан ар бир эфирлерди биринчилерден болуп сиз көргөнгө толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ошондуктан биздин ушул каналыбызга кошо катталып коюңуздарды суранып кетебиз. Албетте сөзсүз түрдө бул сиз үчүн дагы жакшы бир областтан алынган жаңылыктарды же болбосо кандайдыр бир берүүлөрдү биринчилерден көргөнгө мүмкүнчүлүгүңүз болот. Биздин дагы дал ушул эфирибиз түз эфирде жүрүп жатат. Азыр эми балким ушул кыздардын, балдардын ата-энелери кечейип көрүп калган болсо, кантип көрөм деген болсоңуз, сизге мына ушундай багыт көрсөттүк. YouTube баракчабыздан Баткен Медиа деп издеп ошол жерден көрсөңүз болот. Андан сырткары Facebook, Instagram, TikTok тармактарында дагы барбыз. Ошол жерге дагы кирип, баш багып, катталганды унутпаңыз дейли. Азыр биздин демек үйрөнгөн адам үчүн жеңил болсо керек менимче. Ооба, бул оригамини өзү бүктөп жасаш. Бул дагы бала биринчи бүктөп жасаганда мындай эске сактап кала албайт да. Ооба, ошону айтам. Бул мындай мисалы азыр көрүп туруп эле жасалбайт. Төрт бурчтук болуп жасалгандыктан анан 1-2 кайталагандан кийин анан эске сактап жасай алышат. Фигураларды жакшы бир түшүнүп алыш керек экен анча, э? Ооба. Азыр бизге чабалекейдин сүрөтүндө коюп койсо жасашыбыз мисалы колдон келбесе керек. Ушинтип сөзсүз түрдө сабак алгандан кийин албетте баарын түшүнсөк керек биз. Демек биздин мына чабалекейибиз дагы учууга даяр болуп атат, Азыр жакшы. Демек сиздер жылдын башында кабыл аласыздар да окуучулар да? Ооба, жылдын башында кабыл алабыз. Бул жылга план толду эми, кийинки жылдан баштап сентябрда. Жок, бизге жаңы жылга чейин келе беришет. Келе берет. Ооба, сентябрда эмес, октябрда дагы, ноябрда дагы келе беришет. Балким азыр көрүп кызыгып баштагандарчы, эмне кылат, барса болот? Азыр көрүп кызыккандар дагы барса болот. Барса болот. Ооба, барса болот бизге. Мына ардактуу көрөрмандар, эң башкысы кээ бир ата-энелер балким жеңилдиктер болобу дегенге же кээ бирлери кандай болот экен, контрагы же болбосо взнос канча болот экен деген ата-энелерде ой пайда болгон болсо, биз силерге айталы, бул балдар чыгармачылык үйүндө эч кандай эч нерсе төлөбөйсүз, бардыгы акысыз болгону ата-эненин ушул балдарга макулдугун берсеңиздер эле, сөзсүз түрдө балаңыз ошол балдар чыгармачылык үйүнүн каалаган иримге катышып, өзүнө жакшы бир керектүү балким оригами же болбосо чет элдик тилди үйрөнөм десе, бийди үйрөнөм десе, же болбосо ырдаганга кызыккандар бар болсо, вокалдан дагы сабак алса сөзсүз түрдө болот экен. Демек балдар үчүн жакшы бир мүмкүнчүлүк десек болот. Ата-энелер, эгерде балдарыңыздардын убактысын жөндөн жөн эле кетирбестен, уюлдук телефондорду эле карап жата бербестен, мына ушундай иримдерге барып, балким келечекте өздөрүнө керек болот деген ойдобуз. Мына ушул балдар чыгармачылык үйүнө дагы сөзсүз түрдө берсеңиздер сонун болот. Азыр көздөрүнө жасап атат, биздин кадимки деле аптаптуу ысыкта ары бери учуп жүргөн чабалекейдин биз көрүп жаткан учурубуз, ардактуу көрөрмандар. Даяр, Мына ардактуу көрөрмандар, чабалекейибиз даяр болду. Демек, аз убакыттын ичинде эле мына ушундай түстүү кагаздардан канатын да жасап койду. Рахмат айтабыз. Анда, урматтуу коноктор, убактыбыз дагы азайып баратат. Биз окуучуларга эркин микрофон берип, анан бул жерден сиз жыйынтап берсеңиз.
микрофонду колго кармап, биздин камераны карайбыз дагы. Классташтарга, ата-энелерге салам жолдоп алсаңыз болот. Камераны карап, салам берсеңиз болобу? Саламдашып, ыраазычылык болсо айтып, Мен классташтарыма, эжекейлериме, ата-энеме салам берем. Дагы. Барына чоң ыраазычылык айтабыз. Барына чоң ыраазычылык айтамын. Ата-энеме дагы чоң ыраазычылык айтамын. Мени оригами иримине киргизип койгонуга. Окуучулар да айтып коюп, силер дагы катышкылат, Жакшы. Кийинки узатасыз микрофонду. Мен ата-энелериме, классташтарыма, эжекейиме салам берем. Жакшы. Улантабыз. Апама, атама салам берем. Тайтама, ата-энеме, анан классташтарыма силер дагы келгиле, кызыктуу. 4-чү Б класс, Г класс. Айтып кой, анда 4-чү Г класс бардыгыңарга салам деп. 4-чү Г класс бардыгыңар бияка келгиле. Силерге салам. Жалпыга салам, Кутман. Эми коштошсоң болот көрөрмандар менен. Мен айткандай, апа, межелерим, тәне, тәтәм, менем, атам, дагы классташтарым, эжекейим, бардыгыга ысык салам айтам. Апама ыраазычылык айтам. Мени оригамиге кызыктырып апарганга. Чоң рахмат. Ыраазычылык айтабыз. Анда Улжан эже, сизге да эркин микрофон берелим. Жалпы көрөрмандарга айта турган сөз болсо айтсаңыз болот. Сизге эркин микрофон. Ушул таңкы баткен конокко чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сизге жана жамаатыңызга ыраазымын. Биздин ушундай таланттуу балдарды таланттарын көрсөткөнүңүздөр үчүн сиздерге ден соолук, узун өмүр, ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Андан ушул учурдан пайдаланып, мен оригами боюнча маалымат айтып, анан окуучулар чакырып кетейин. Бул оригами ирими деген бул чыгыш элдеринин кагаздан буюм жасоо искусствосы. Оригаминин чеберлери өз фантазиясына жараша көптөгөн нерселерди жасап келишкен. Мисалга алсак, балык, гүл сыяктуу кичине буюмдан тарта ажыдар сыяктуу жомок каармандарына чейинки нерселерди жасаса болот. Оригами бул көптөгөн адамдардын жүрөгүнөн түнөк тапкан. Айрыкча кичинекей балдар фигураларды жасаганды жакшы көрүшөт. Бул оригами кызыктуу жана пайдалуу. Оригами ой жүгүртүүнү, фантазияны, логиканы өнүктүрөт. Колго машыгуу да, эс тутум үчүн да машыгуу боло алат. Буга катар эле баланын математикалык жөндөмүн арттырат. Андан бул колдо жасалган нерселер эң мыкты белек болуп бере алат. Ошого ушул учурдан пайдаланып, Баткен райондук балдар чыгармачылык үйүндө ушундай оригами ирим ачылган. Көрүп турган болсоңуздар, кызыккан, жөндөмдүү окуучуларды ушул иримге чакырып кетем. Чоң рахмат. Эми айтып калдыңыздар, ушул эң кымбат баалуу белектер бул өз колунан жасалган белектер эмеспи? Бул балдар үчүн дагы буюрса алдыда майрамдар келип атат, айымдардын майрамы болот, буюрса апалардын майрамы болот. Демек, өз колуңар менен мына ушундай белектер жасап берет экенсиңер да. Биз эми үйдө баягы кагаздан жасап берсе, сразу эле самолет жасайбыз го. Буларга эми ал оңой эле нерсе болуш керек менимче. Мына ушундай кыйын нерсени жасап аткандан кийин. Рахмат, ыраазычылык айтабыз. Балдардын келечеги кең болсун, мыкты, жакшы окуп, жакшы ийгиликтерге жетише бергиле. Ал эми сизге да чоң рахмат. Мына ушундай окуучуларды тарбиялап, өзүңүздүн насаатыңызды берип келатканыңызга. Жана ошондой эле жалпы эле ушул Баткен райондук балдар чыгармачылык үйүнө, эмгек жамаатыңыздарга да ыраазычылык айтып, мына ушундай мыкты уул кыздарды тарбиялап келе бериңиздер дейли. Эгерде ардактуу көрөрмандар сиздерде да суроо жаралып калса, сөзсүз түрдө дал ушул мурдагы эми
кээ бир биз курактуулар же бизден чоңдор мээрим деп түшүнүп калган. Азыркы ушул Баткен райондук балдар чыгармачылык үйү дал ушул жерге барып өзүңүздүн балдарыңызды, кызыңызды мына ушундай ийримдерге берсеңиз болот экен. Эң башкысы булардын баардыгы акысыз, ардактуу көрөрмандар. Демек сиздерге зор мүмкүнчүлүк түзүлүп жаткан учуру. Ушу менен бүгүнкү таңкы Баткен берүүсү соңуна келип жетти, ардактуу көрөрмандар. Бүгүн болсо 1 февраль, бүгүнгө шаршемби болду. Кыш айынын 3-айын алгачкы күнүн сиздер менен чогуу тостук. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын дейли. Коштошуунун артында жолугушуу күндөр бар. Дал ушул жолугушуу күндөрдө сиздер менен аман эсен жолукканга чейин коштошуп калам. Саламатта калыңыздар.